Жараткан Аллахтын ысмы менен, аты менен баштаймын. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу агайым туугандар. Бүгүн биз дагы бир жакшы иштин, жакшылыктын күбөсү болуп турабыз. Кайсыл учурда дуалар кабыл болот? Дуалар кабыл болгон учурлардын бири жамгыр жаап жаткан учурда дейт. Бул эки мусулман бир тууганыбыздын жана да башка бардык мусулман бир туугандарыбыздын кылган иштерине ыраазылыкты билдирип дуа кылуу учурунда мына ушул убактыбыз жааган жамгырга туш келип турат. Ибрахим пайгамбардын сыпаты бар эле жалгыз тамактанчу эмес. Ибрахим пайгамбар кийимди дайым алса жалгыз алчу эмес. Ибрахим пайгамбар өзүгө эмнени сатып алса бирди алчу эмес. Ибрахим пайгамбар качан тамактанганда сөзсүз жанына бирөөнү чакырып алчу эле. Ырыскыны бөлүшүп жеген. Жана да кийим алган учурда кошунасын, же бир досун, же уулун эскерип, ага да кийим сатып алчу эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Марат мусулман бир тууганыбыз, Мурадил мусулман бир туугандарыбыз дагы айтор ошол Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн ээрчигенби, ошол Ибрахим пайгамбардын ушул окуясын укканбы дейм, өздөргө көргөн жакшылыкты башка бир мусулмандаргадан ыраа көрүп, биздин 26-чы, 27-чи, 28-чи, 29-чу жана башка ар бир ачылып келе жаткан үйлөрүбүзгө дайым жардам колдорун сунуп келе жатышат. Бул учурдан пайдаланып, бардык мусулман бир туугандарга, Ыйман Аманат коомдук фондун колдоочуларга, мына ушундай бир мусулмандардын, энелердин, аталардын кубанычына, сүйүнүчүнө себепкер болуп келе жаткан мусулман бир туугандарыбыз сиздерге нөшөрлөгөн жамгыр астында туруп, дуа кабыл болгон убакытта алаканымды ачып, жаратканга жалынып, жалбарып, өз нафсиме эмес, жалпы мусулмандарга, демөөрчүлөргө, сиздерге дуа кылабыз. Жараткан Аллахым өзүң көрүп, угуп, билип туруучу затсың. Жараткан Аллахым, дуалар кабыл болгон учурларда сага дуа этемин. Эй жараткан Аллахым, мээрими чексиз, кечирими чексиз Аллахым, биздин ушул мусулман бир туугандарыбыздын башпаналуу болушуна себепкер болуп жаткан, биздин мусулмандарыбыздын кайгысын кубанычка алмаштырган, биздин мусулмандарыбыздын жүзүндөгү кайгыны кетирип кубантырып турган, мусулман бир туугандарыбызга жардам колун сунуп турган бардык демөөрчүлөр, аттары аталган, аталбаган, жана да бардык демөөрчүлөр катарында Марат жана Мурадил мусулман бир туугандарыбызга дуа этем. Жараткан Аллахым, бул мусулмандарды кубандырган, бул инсандарды бейиш менен кубандыргын. Аллахым, бул инсандарга башпана бергендерге кыямат күнү бейиштен касыр бергин. Аллахым, бул мусулман бир туугандарыбызга жылуу жумшак төшөк сонган, палас килем салып берген бул мусулман бир туугандарыбызга кабырларын көз жеткис кең кылгын. Кыяматта Аллахым бейиштин неаматтарын бергин. Бул мусулман бир туугандарыбыздын колдоруна үйлүү болдуңуз деп китебин карматып турган инсандарыбызга кыяматта силер үй бүлөңөр менен, ата-энеңер менен бейиштик болдуңар деген амал китепти оң колунан алууну Аллахым өзүң насип эткин. Аллахым өзүлөрүн, ата-энелерин, ага-инелерин, жакындарын, бардык демөөрчүлөрүбүздү Аллахым жаман көздөн, жаман сөздөн, оруудан, сыркоодон, балайдан, апаттан өзүң сактай көргүн. Аллахым бүтүндөй жер жүзүнө, дүйнө жүзүнө барып жардам колун суна турган, жер жүзүнө жакшылыкты тарата турган мусулмандардан болушту Аллахым өзүң насип эте көргүн. Аллахым денелерине ак кепин оролгончо, жакындары менен, үй бүлөлөрү менен ак ихрамды кийип, Каабаны таваф этиш насип этсин. Кыяматта я Расулуллах, о пайгамбар, мен келдим сенин үммөтүңмүн, Мурадил мен Маратмын деп барардан алдың, кабырына барып, кабырдын алдында туруп пайгамбарга мен келдим деп салам салават айтышты Аллахым өзү насип эткен болсун. Ва жазакумуллаху хайран касиран би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.